чудай, жүрекке тапчыдаба, жарокер жарпын жазшы, жан дүйнөм тарткан сана, жарыгым чашыгана, жакшы сөз айтчы мага, жарыгым жакшына мей, алайым татына мей, карегин тигип карого, кантип мен батына мей, жаркылдап каштыгага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жыл жашоочудай, жүрекке тапчыдаба, жарокер жарпын жазшы, жан дүйнөм тарткан сана, жарыгым чашыгана, жакшы сөз айтчы мага. Kızlar bana japsa, görünmeyt senden başka, bakıtım özüm olur, bağındım makabatka, жарокер жарпын жазшы, жан дүйнөм тарткан сана, жарыгым жашыгана, жакшы сөз айтчы мага, жаркылдап каштыгага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жыл жашоочудай, жүрек тапчыдаба, жакшы сөз айтчы мага. Окей радиосу. Мен үчүн жүрөк бакыт кушу. Алламга салам. Мекенибизде саат 18. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Кутман кечиңиздер менен ардактуу угармандар, мына кайрадан бүгүнкү күндө келип сиздер менен Ашар уктуруусунда үн алышып атканыбызга абдан кубанычтабыз. Адаттагыдай эле студияда бүгүн Ашар уктуруусунда психологдор мен Сейил Калдыбаева, Узара Мамытова. силер менен бирге чогуу болмокчубуз. Бүгүнкү биздин темабыз эмне жөнүндө болмокчу, балким Узара эже сиз маалымат бере кетесиз. Психосоматика деген бир сөз бар. Коомдо көптөр угуп калса керек. Психологдор, тандышкары деги эле адамдар ушул жылуу учурабатса керек бул сөз менимче. Психосоматика деген сөздү бүгүн талкуулайбыз. Бул эмне деген көрүнүш экен, эмне деген психосоматика экен. Бүгүн экөөбүз толук маалымат берип кетебиз, Сейил. Ооба, бизден алыстабаңыздар, анткени көп учурда эгер араңарда денеңер эле ооруйт, врач же доктурларга барсаңар, анализ тапшырсаңар баары таза, доктурлар эч бир себебин таба албайт, бирок ооруй эле атасыңар. Мунун себеби психосоматика. Бирок бул эмне, каяка ооруганда эмне болушу
мүмкүн мына ушул жөнүндө бүгүн 1 саат бою силерге маалымат беребиз. Андыктан Ашар уктуруусунан алыстабай, суроолоруңар болсо жазсаңар болот. 0705 53 16 64 сандары WhatsApp жана Telegram кызматы. Түз эфирге да кош келиңиз. 0312 91 19 19 сандары аркылуу түз эфирге чыксаңыз болот. Анда уктуруубуздун башында бир музыкалык чыгарма угуп алалы, андан соң сөзүбүздү улантабыз. Жараткан сен улуусуң барына, коркуп турам сенин канаттарыңан. Ар бир таңда сыйынамын өзүңө, сактай көргүн жамандыктын жалынан. Жараткан адамзаттын тилеги, орундалсын пенделердин тилеги. Ыйман менен, сүттөй таза дил менен, аламдагы ыйыктыгын билели. Ömür verilge suda, aşıklar birge bolsun, göldөгү koşak buğday, eneler ыйлабасын, балдары кыйнабасын, бейкуттук жер үстүндө эч качан кыйрабасын. Жараткан берген бактың кут болсун, ар бир үйгө кетпей турган кут консун. Таза иманды, кадыр баркты тартуулар, сен дегендер жалгыздашпай жуп болсун. Жараткан дайым бизди колдойсун, кырсыктардан, жамандыктан коргойсун. Эске салып өткөн кеткен күнөөнү, адамзатты жакшылыкка жолдойсун. Окей радиосунда сөз берметтери.
Өмүрүн жакшы пайдаланбастан көп жыл жашаган адам чындыгында аз жашаган адам. Монтескье. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин барысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунумдан жазба Ашар. Ардактуу угармандар, Ашар уктуруусуна кош келиңиздер. Биз бүгүн Узара жана Сейил психологдор 1 саат бою сиздер менен чогулуп психосоматика жөнүндө айтып беребиз. Бул эмне деген сөз десеңер чочулабай турууга баардыгын түшүнүктүү кылып тизмектеп бермекчибиз. Ал эми сизден 1 сааттын ичинде психологко сурооңуз бар болсо берип калуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кызматын колдонуп калсаңыз болот. Ал үчүн 0705 53 16 64 сандарын терип Telegram же WhatsApp кызматын колдонсоңуз болот. Түз эфирге да чыгыңыз 0312 91 19 19 сандары аркылуу. Биз ачыкпыз жана топтор 19:00 чейин кандай гана суроо болбосун жооп бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе психосоматика жөнүндө айтып баштайлы. Деги эле бул бул сөз каяктан келген, эмнени түшүндүрөт жана биз менен кандай байланышы бар? Психосоматика бул грек тилинен которгондо бул жан дүйнө жана дене дегенди билдирет экен да. Бул медицинада мен негизи грек тилинен алынганын көп билчү эмесмин, бирок ошо бүгүн даярданып атып грек тилинен алынганын карап көрдүм, уктум да. Анткени негизи психосоматика бул көп учурда бизге тиешелүү эмес сыяктуу болуп келген. Акыркы канча бир 10 жылдын ичинде пайда болуп же 10 жылдын ичинде элдердин арасында анча мынча билгендер бар болуп келиши мүмкүн. Анан албетте психологдор окуу жайында окуп атып, билим алып атканда бул психологиянын бир бөлүгү экенин, психологиянын ичине кире турган бир өзгөчө багыт экенин, психологиядагы бул маалым. Анан буну эми азыр элибиз психологдор гана эмес, специалисттер, бирок элибиз дагы бул нерсени билип калды. Бул жан дүйнө жана дене дегенди билдирет. Жан дүйнө менен чогуу келет. Психо жан дүйнө, соматика дене же дененин ооруганы же дененин кыйналганы. Бул медицинада жана психологияда белгилүү нерсе. Медиктер биздин медицина тармактагы иштеген биздин медайымдар жана доктурлар бул сөзсүз психосоматиканы өтүш керек деп ойлойм мен алардын окуу жайларында. Анан албетте психологияда, медицина тармагындагы бул нерсе каралып кетет. Анткени биз адамдар менен иштегенде эмне себептен деп аныктап чыгабыз. Адамдын көйгөйү кайсы жерден чыкты, эмне көйгөй менен келди, ал көйгөй эмне менен байланыштуу жана кандай жагынан биз жардам беребиз. Ошондо сен айтып кеттиң өйдө Сейил, адамдар ошо көп учурда доктурга кайрылганда өздөрүнүн симптомдорун айтып кетет, көрүнүштөрүн. Ошо өзүмдөн кандай суроо менен келдиз, эмне менен келдиз деп сураганда доктур эмнелерди айтарын мен өзүмдү башкача сезип атам, кыйналып атам деп айтышы мүмкүн. Анан жанакындай доктур карап чыгып, баардык денени текшерет го. Анан анамнезин чогултуп атканда анализдерин лабораторияга жибергенде таза чыгышы мүмкүн. Көп учурда жакшы таза эле чыгат, бирок адам өзү баары бир эле жанакындай көрүнүштөрдү айта берет. Мен баары бир эле алсырап атам, өзүмдө мындай коркунуч пайда болуп атат, менде табитим жок болуп атат. Анан бул жаатта албетте психолог келиш керек, психолог иштеш керек. Бирок бир көйгөйлүү маселени айтып кетким келип атат. Биз бүгүнкү күндө эгерде биздин жарандар доктурларга кайрылса, көп учурда биздин медиктер психосоматиканы айта албайт. Анализдериң таза, жакшы эле турасың деген сыяктуу мындай көрүнүштөр бар. Анан тилекке каршы албетте анан адам ишенет, мен жакшы эле экенмин деп. Анткени доктур айтып атат да, бир эмес бир канча доктур айтып аткан болсо, анда адам жакшы элемин, бирок эмне себептен деген суроолорду кое берет. Анда мен эмнем жакшы эмес деп анан
Буну негизи жакшы билген доктурдар эле айтыш керек. Өзү психолог катары иштей албаса, анда психологко жибериш керек. Сен сөзсүз бардагы жакшы бир психологду таап, ошол адам менен ошол кесиптин ээси менен сүйлөш, дагы өзүңдүн көйгөйүңдү айт деп. Анткени мунун астында көп деген толгон токой маселелер жатат, көйгөйлөр бар, проблемалар психосоматикага калып калган адамдыкы. Ошол себептен биз муну жакшы аныктаган билишибиз керек. Демек, дагы бир изилдөө бар экен. Адамдагы оорулардын 70% негативдүү эмоциялардан. 70% бул көп болуп атпайбы? Ошондо ачуулануу, тынчсыздануу, кыжырдануу, таарынуу, күнөөлүү, көрө албастык жана башка эмоциялардан пайда болот экен 70%. Ал эми 30% болсо оорулардын туура эмес тамактануу, ичкилик, тамеки тартуу, экологиянын бузулушу, ашыкча жумуш, аз уктоо, тукум куучулуктан улам пайда болот экен. Демек, эгер 70% эмоциядан болуп атса, ойлонушубуз керек экен. Бул жерде туура тамактанып атабыз, тамеки чекпейм, ичпейм деп калышат го. Анан тамактанганым туура, жакшы эле уктап атам, тукумумда деле мындай оорулар жок, шаардын эң өйдө тоо жакта жашайм, экология деле таза аба менен дем алам, бирок эмнеге эле ооруп атам дегенде, демек психологко барыш керек да. Психолог эгер ачуулануу болуп атса, тынчсыздануу болуп атса, ошол эле мисалы таарыныч, көп жылдан бери таарынычты сактап жүрүү бул жүрөк ооруга алып келет деген дагы. Европада кечирүү кафедрасы бар экен да, кайсы бир институттачы, кечирим кафедрасы деп аталат экен. Аяка жүрөк ооруган адамдар келет экен кадимкидей эле. Анан ошол жерде психологдор иштешип, жашоосунда бир кечирбестик болуп атканын таап чыгат экен дагы. Кадимкидей эми кечирим бул узак процесс, ар кимдики ар кандай өтөт го. Анан кечирбестикти таап чыгып, кечирүү процессинен өткөндөн кийин кадимкидей доктор менен биргелешип, жүрөктү даарылап, анан психологдор кечирбестик менен иштешкенде жакшы жыйынтыктары бергени аныкталыптыр. Анан ошол себептен бул кафедра ачылып, атайын иш алып барат экен да. Демек өтө кызыктуу. Бизде эмнеге болбосун? Мисалы бизде көп учурда узун тизме дарылар жазып берет. Аны менен организмди болушунча шыккайбыз, эч кандай натыйжа чыкпайт. Демек, ардактуу угармандар, эгер бүт баары таза чыгып атса, эч кандай себебин таба албай атсаңар, анда эч шектенбей эле жакшы психологдорду таап, ошол жака барып, жан дүйнөңөрдү дарылашыңар керек. Анткени жан дүйнөнү дарыланбайынча дене дарыланбайт. Психосоматика ошо жан дүйнө менен дененин байланышы болуп атат. Биз билебиз, турмуштук кырдаалдар ар кандай, үй бүлөдөгү чыр-чатак, жумуштагы көйгөйлөр, же бизде бир калыптанып калган, катып калган мүнөздөрүбүз бар, жашообуздун бир стили бар, жүрүм турум керек болсо, кубанычтуу окуялар дагы жашообузда, мисалы балалуу болгондо, кызыбыз күйөөгө тийсе, балабыз үйлөнсөк, неберелүү болсок, мунун баары стрессти чакырат да. Анан эгерде ошол убакта биздин психикабыз бекем болбосо, анда эмне болот? Адам өзгөрүлүп жаткан шарттарга тез көнүп, кайгыга батып кетүүдөн алыс болот экен. А эгер психикабыз даяр болбосо, психикабыз начар болсо, анда биз көйгөйлөрдү чечүүгө күч жумшабастан, же болбосо стресске туруштук бере албай, ичибизден эле тынчсызданып жүрө берет экенбиз да. Анан жыйынтыгында организм өзүн өзү жөнгө сала албай калат экен дагы, мындай баш тарта баштайт экен. Болду, мени кыйнаба, мен мындан ары күчүм жок деп, анан өзү жөнүндө билдире баштайт. Демек, стресс абалдары күчөп кеткенде, стресс абал дистреске өтүп кеткенде, андан ары депрессияга өтүп кеткенде, ушундай психосоматикалык оорулар орун алат десек болот го. Ооба, сен бир ойду айтып кеттиң. Психикасы начар адамдар эгерде көйгөйдү чечкенге өзүнүн болгон алын, болгон каалоосун мындай жумшабаса, анда бул өрчүп кетиши мүмкүн деп. Чыныгында эле ошондой. Анткени балким бул өтүп кетет деп ойлонушу мүмкүн, эми жакшы эле болот го, балким убактылуу эле болуп атат го деп анан өрчүтүп салышы мүмкүн муну. Көп учурда биз ошол чын эле сонун бир карап көрсөң стресс
негативдүү эле жаман учурда жаралыш керек эле, пайда болуш керек эле. Бирок стресс керек болсо жакшы, азыркы айтып кеткен жакшы, керек болсо жакшы кабар укса, сыйлап балалуу болдуңар деген учурда дагы адам стресске кабыл алып коюшу мүмкүн экен. Биз ушу психосоматика менен негизи психологияда, психосоматикада бар, депрессия дагы бар, стресс бар, өзүнчө эмоционалдуу чарчоо, ушулардын баарын биз угармандарга угузуп келатабыз, түшүнүк маалымат бериш үчүн, түшүнүп калыш үчүн биздин элдерибиз. Бирок психосоматика бири менен мындай кандай бир деңгээлде мындай байланышы дагы бар деп айтсак болот. Бир абал башка абалдан чыгат деген сыяктуу, бир абал башка абалга өтүп кетиши мүмкүн, өөрчүп кетиши мүмкүн, же тескерисинче жакшырышы мүмкүн. Анан биз иммунитет дегенде эмне жагынан айтабыз, денелик жагынан айтабыз. Иммунитети жакшы адамдар көтөрөт деп, ооругандар азыраак болот, же оорубай калышы мүмкүн, оорубайт бул адам деп. Бирок эмнеге биз эмоционалдуу иммунитет жарабайбыз, психиканын иммунитетин жаратпайбыз өзүбүзгө. Психиканын иммунитетин жаратуу жөнүндө бүгүн балким айтып беребиз, кантип жаратса болот, практикалык кеңештерди бергенге аракет кылабыз. Балким азыр психосоматикалык ооруларга да токтолуп көрбөйлү. Кандай оорулар, кайсыл психологиялык себептер кайсыл ооруларды чакырат? Мисалы ошол эле таарыныч, ачуулануу, агрессиялар кайсы ооруларды чакырышы мүмкүн? Балким угармандар угуп атып деп калышар да. Бул тизмеси бар, белгилүү, психологдор билет бул тизмени. Ондон ашык ооруларды айтып кетсек болот. Ондон ашык эмес, 20га жакын. Бирок бул бардыгы эмес, мындан да көбүрөөк болушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө белгилүү ошол психосоматиканын же адамдын баягы абалын көрүп туруп, аныктап чыгып, анан кайсы оорудан, кайсы абалдан, психологиялык абалдан кайсы оору келип чыкканын байкап көрсө болот. Мисалы таарыныч, ачуулануу, агрессия, адамдын камкордугуна жана колдоосуна муктаж болгон турмуштук жагдайлар, ар кандай жагдайлар дайыма болуп келген, бүгүнкү күндө да бар бул жагдайлар. Бул ашказандын жарасын жаратат экен, ашказандын жарасын. Бул язва желудка деп коебуз, язва желудка, анан 12 эле ичеги органы, кишечник. Бул байкасак болот. Эгерде мүмкүн болсо интернеттен таап, биздин угармандар өздөрүнө керек болсо эстеп калса деле болот муну эмне себептен. Албетте өзүнө диагноз коюуга кереги жок, бирок байкап билип алса болот, болжомолдоп. Азыр сиз айтып атсаңыз, мен бир айымды эстедим, жакында эле ошо ашказан жарасына кабылган, анан анын жашоосун териштирип келгенде көп жылдан бери жолдошу ичкилик менен ичкиликке берилип, анан үйдө ошо ичкен сайын тынчтык бузулуп, кыскасы ал аялдын жүрөгүндө жолдошуна карата таарыныч, анан ал ичип келген сайын агрессия, ачуулануу орун алгандыктан бул акырындык менен ошо ашказанында жара пайда кылган да. Анан баарынан кызыктуу жери, ошол айым ооруп калгандан кийин анын жолдошу чочуп калгандыктанбы, коркуп кеттиби айтор, ичкилигин азайтат, кадимкидей эле азайтып, таптакыр ичпейт, үйдө кадимкидей жагымдуу атмосфера жаралат. Анан баарынан таң калыштуусу, ал мурун ичип келип, кыжалат кылса, ичпей калгандан кийин аялын аябай жакшы кам көрүп, ооруп атканда тамак ашына жардам берип, дүкөнгө барып келип, кыскасы жакшы мамиле кыла баштагандан баштап ашказандагы жаратты негизи көпкө чейин айыкпайт, аябай көп дарыланыш керек деген нерселерди айтып келишет го. Бирок ал айымдыкы ошо үйдөгү атмосфера оңолору менен ашказандагы жараты дагы тез арада айыкканына күбө болуп, анан мен өзүмчө мындай талдап көрүп ынандым да, канчалык деңгээлде психологиялык абал ашказандын жаратынын айыгышына өбөлгө түзөрүн. Демек, ашказандагы жараты бар айымдар же мырзалар, ойлонгула, эгер жашооңордо таарыныч, ачуулануу, агрессия болуп атса, жана
жетиштүү деңгээлде үй бүлөңөрдө камкордук сезбей атсаңар, жетиштүү деңгээлде колдоо сезбей ошондой күтүүлөр менен жашап, анан бирок ала албай атсаңар, анда балким кайсы бир жерде күтүүлөрдү кыскартыш керек да. Мага кам көрүш керек, мени колдоп туруш керек деген күтүүлөрдү кыскартып, балким мен кимге кам көрсөм болот, мен кимди колдонсом болот, балким ал адамга таарынып деле кереги жок, балким ачуум менен күрөшсөм болот, агрессияга алдырбай эле койсом болот деп. Анткени биз ачууланып аткан, биз таарынып аткан адам өзгөрбөшү мүмкүн да. Же болбосо биз күтүп аткан адам биздин күтүүлөрүбүздү аткарбашы мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм ушундай ашказан жарасына, 12 эл ичеги жарасына кабылбаш үчүн ошол нерсе өзүбүздүн кабыл алуубуз менен иштешкенибиз жакшы болот го деп атам да. Дагы кызык кандай оорулар болушу мүмкүн, дагы кандай? Көп учурда гипертония деп, гипертония кан басымдын жогорулашы, бул сезимдерди басуу. Адамда кандай бир сезимдер бар болсо, эмоцияны басып коюу, ачыкка чыгара албай, чыгара албай өзүнөн басып келүү, басуу, эмоцияны чектөө. Эмоция бул сезимдер, бул нерсе менен иштеш керек, бул нерсени ачык айтыш керек, ачык сүйлөшүп алыш керек. Муну мындай басып жүрө бергенде албетте бул өзүнүн бир ушундай кесипеттерин көрсөтөт да. Көп учурда эркектерде болот деп болжол мен айта алам. Эркектерде көбүрөөк болот, анткени алар эмоциясын көп учурда түнтүрөөк, анан көп ачык айтпай, наразычылыктары бар болот. Багандыктан айтпайбы балким? Наразычылыктары топтоло берип, анан бул бир күнү жанакындай агрессияга да айланып кетиши мүмкүн. Гипертония менен ооруп аткан адам ошол эмоциясын чыгарбаса, бул башка ооруга айланып кетиши мүмкүн. Ошол эле бир эмес бир канча оорулар пайда болушу мүмкүн. Себеби эгерде эмоцияны чектеп атса, сезимдерди басып атса, анда бир күнү жарылат да адам, толук же жарылат, же ошо менен өчүп калат. Айта баштайт да, мени эмоцияларың чыгар, сезимдериңди баспа деп баягы белги бере баштаган ошол да, психосоматика. Ооба. Анан бул нерсе жанакы агрессия айланышы мүмкүн. Агрессия болсо дагы гипертониядан тышкары жарага алып келет, ашказанда. Демек мунун баары байланыштуу. Жолдорун айта кетсек кандай болот? Кантип чыгарса болот мисалы? Эмоцияны чектебей биз ачык сүйлөшсөк, мисалы кимге ачууланып атсак, нааразы болуп атса, ошол уга турган адамды тапса, адамды тапса, же андай адамдар даяр болуп турбаса керек, мага айта бер, көйгөйүңдү угам деген. Кулактар жетишсиз. Ооба, кулактар бүгүнкү күндө бар болду экен, ошо элибиздин арасында ушундай кулактар. Азыр менде мындай чочулоо болуп атат да, кечирип коюңуз, сөзүңүзгө аралык. Эмоцияны чыгарыш керек десе, мырзалар мынтип түшүнүп каласың да. Мен ачуулана берсем болот экен, аялымга үстөлдүн үстүн бир чаап кыйкырсам боло берет экен деген нерсе менен алмаштырып албаса, эмоцияны чыгаруу, сезимди басуу деген. Ал башка. Ал агрессия, ал жараны пайда кылат да. Ооба, ал башка адамга кайра эле өтүп кетип атпайбы, башка жагынан. Анткени эч кандай күнөөсү жок айым келинчеги кандай кабыл алат муну? Жок, бул нерсени кайра эле биз эми адамдар менен иштеп атып, ошол тажрыйбабыздан адамдар менен жеке жан дүйнөсү менен иштеп атып, албетте чакыргың келет, баргыла. Бизде азыр Бишкекте психологдор бар, бир канча ассоциация бар, керек болсо психологдордуку интернетте ачсаңар табасыңар. Негизи ушул кесипти, ушул кесиптин ээлерине, ушул мындай инстаграмын карап, барактарын карап, кайсы жерде өздөрү жөнүндө айтылган болсо, анан эме деп коет го, элдин рекомендация, башка бирөөнүн жакшы ушул психологко барсаң жардам берет экен деген адамдарга барсаңар жакшы. Мындай эле баягы өзүңөр биринчи жолу барып, анан канчалык деңгээлде жардам берет психологдор да ар кандай болот эмеспиз эле. Ошон үчүн муну албетте эгерде мен шартым жок, мен бара албайм, же уялам, же тартынам, психологсуз эле муну чечем десе, анда эмоциясын чыгарганга көп учурда спорт жардам берет. Мындай бир денелик жагынан бир машыгуу керек, көнүгүүлөр керек.
андан тышкары бир жүгүрүп келсе, эртең менен эрте туруп же кечинде жүгүрүп бир канча километр жүгүрүп келеби, ыйлагысы келсе бир жашырынып ыйлап алыш алса керек. болот. Айырмасы жок, эркекпи аялбы, анткени Аялдарга бири-бирибизге бышылдап ыйлап алабыз дегендей. телефон аркылуу эле, телефон менен эле. Эркектерге андай мүнөздүү эмес, ошол себептен айтат элем, бир ыйлап ала турган бурч же ыйлап ала турган аймак таап алып, мисалы суунун жээгине барып ыйлап алып, тоого барып кыйкырып ыйлап алгыла. Мырзаларга эмнеге болбосун. Башка чет өлкөдө мен ыйлоо бөлмөсү бар экенинен да кабар алдым да, аякта ошо комната плача деп коет экен дагы. Кадимкидей эле ал изоляцияланган экен. Анан ошо жакынын жоготкондор же болбосо ыйлагысы келип бук болуп аткандар барат экен дагы, бөлмөнү илип алып туруп анан каалашынча өкүрүп бакырып ыйлап алат экен. Бул терапия да. Ооба. Эгер муну чыгарып алса, демек гипертония оорусуна кабылбоого жакшы бир жол экен. Ооба, эгерде ошол дагы деле ошол элдин арасына, жакындардын арасына, бир достордун арасына кулак, жакшы кулак болсо, бар болсо уга турган, аны деле айтса болот. Балким жанакындай ичинде наразычылыктар, наразычылыктардын топтолушу деп атпайбы, топтолуп келген, бир эмес, бир эле бир нерсеге наразы эмес, бир топ. Демек муну кимге наразы болуп атса, балким ага барып диалог түзүү керек. Эле келүү көз жолугалы, мен убакыт керек болуп атат, мындай сүйлөшсөк жакшы болмок деп анан айтуу. Мен ушундай сезип атам деп, мен ушундай кыйналып атам. Сен туура эле түшүндүңбү? Мен ушундай таарынычым бар, же мен ушундай ойлоп атам. Бул туура эле көрүнүшпү депчи, анан чечкенге негизи бул эмгек, негизи бул каалоодон да келет да. Дагы бир бүгүнкү күндө аябай кеңири жайылган аллергия бар. Көп адамдар жабыркайт. Кызыгы ушул психологиялык себептери бирөөнү жек көрүү, өзүнө ишенбечүлүк, жашоосундагы айрым нерселерди кабыл алгысы келбегендик экен да. Мен бир жакын адамым бүгүнкү күндө аллергия менен жабыркап жатат. Анан азыр мен ушул жерде мындай өзүмчө талдап көрдүм да, кайсы себептер орун алышы мүмкүн деп анан божомолдоп атам. Өзүнө ишенбеучүлүк бар болушу мүмкүн. Анан жашоосундагы бир өзгөрүүнү кабыл алгысы келбегендик. Ушу эки белгини байкап атам. Анан дагы бир менин практикамда бир айым менен иштешкенде аллергиясы эч нерсеге айыкпай, анан биз аябай казып көргөндө ал кичинекей чагында ата-энеси дайым мажбурлап чөп чапканы жиберчү экен да. Баягы үй бүлөдө эркек балдар кичинекей болгондуктан, ал эң улуусу болгондуктан ошо кыз башы менен барып кадимкидей эле чөп чапчу экен. Анан ошол кийин чөпкө аллергия болуп баштайт. Анан аныктап отурганда ал ошо чөп чапкысы келбегендиктен, ошол нерсени кабыл алгысы келбегендиктен денеси аллергияны берген дагы. Анан качан ошол себебин таап чыкканда, анан бүгүнкү күндө чөп чабуу керек эмес, андай коркунуч жок деген нерсени мээсинде түшүнгөндөн кийин бул оору кадимкидей басаңдаган эле да. Дагы кайсы ооруга токтолсок болот? Мисалы ангина жөнүндө айтып кетсек. Ангина балдарда да кездешет, чоң адамдарда да, улуу адамдарда кездешет. Бул кайра эле ачууну, адамда болгон ачууну ичке катуу, ичинде катып, айткың келген сөздү айта албай кармануу, айтсам болмок, бирок айта албай койдум, эмне үчүн жерге кекиртекке туруп калды, алсыздык, анан агрессия кайра эле. Кээ бир учурда карасаң, сел симптомдору окшоп кетет, алсыздык, агрессия. Демек, ошол нерсенин кесепетинен ангина болуп ооруйт адамдар. Айткың келген нерсени айта албоо, бул мен билбейм. Психолог эмне үчүн керек? Психологга баарын айтып чыгарып алган болот да, бул жерде туруп калбайт кекиртекте. Экөөбүз кантип айта алсыз, экөөбүз экстравертпиз. Биз айта турган нерсени айтабыз, бирок интроверттер ичинен камтыган түнт адамдарга алар жазса болот, жазса болот, өзүнүн бир күндөлүгү болобу, башка бир мүмкүнчүлүктөрүн таап туруп жазса болот, нааразы болгон адамга да жазып жиберсе болот, анткени муну чыгарыш керек. Анан колит деген оору бар, жаралуу колит. Эмоционалдык туруксуздук, коргонуунун жоктугу. Карасаң эми, коргонуунун жоктугу. Айрым жагдайлардан улам катуу жабыркагандыктан адам эмоциялык жактан жабылып, өзүнчө бир блок, өзүнүн бир
коргойм деген максат менен блог түзүп коет, анан жара оңой менен айыкпайт деп айтылат да психологияда. Негизи эмоционалдык туруксуздук. Сен карап көрсөң, эмоционалдык туруксуздук ар кандай бир калыпта эмес да, баланс жок да, туруксуздук. Катуу жабыркагандан кээ бир эмоционалдык учурда, жагдайларда анда эмоциясын кээ бир учурда эмоциялары жабылып, такыр эле болду, мен эч кимге сүйлөбөйм, эчтеке айтпайм, ыйлабайм дагы деген сыяктуу бул мындай башка жака уюп кетүү да, же такыр эле эмоционалдык жагынан ыйлай берип, айта берип анан кээ бир учурда эч ким мени баары бир түшүнбөйт деп жабылып калуу. Өзүнө блог түзүү бул калитке алып келет. Бул дагы бир оор бул айыкпайт деп турат, жара оңой менен айыкпайт. Анан бронхиалдуу астма да, сел. Ардактуу угармандар, ким бизге жаңыдан кошулган болсо, азыр үй бүлөлүк окей радиосунда Ашар уктуруусу орун алууда. Эфирде психологдор Узара Мамытова жана мен Сейгил Калдыбаева бүгүн психосоматика жөнүндө сөз кылып атабыз. Бизден алыстабаңыздар. Эгер суроолоруңар болсо, балким силерде да психосоматикалык бир оорулар байкалып атса, анда WhatsApp жана Telegram кызматын колдонсоңуздар болот. 0705 53 16 64 сандарынан. Ошондой эле түз байланышка да кош келиңиз. 0312 91 19 19 сандары аркылуу. Азыр биз дагы астма жөнүндө айтып берели дагы, андан кийин музыкалык тынууга алат окшойбуз. Астма көп адамдардын арасында бүгүнкү күндө бронхиалдык астма, бул негизи эле хроникалык өнөкөт оору. Депрессия, бул эмнеден чыгат? Депрессия, коркуу, жашыруун агрессия. Жашыруун агрессия бул ачык агрессияга албайт. Ачык агрессиянын ордуна жашыруун агрессия ичинен сызып, анан бир иштер менен көрсөтөт да, бирдекени талкалап салып, бирдекеге нааразы болуп, кечигип барып атайын, же жасай турган ишин аткарбай коюп, бул жашыруун агрессияда ичинен камтып. Депрессия, коркуу. Депрессия өзү эле астмага алып келет деген. Ата эненин ашыкча сүйүүсүнөн улам бала эркиндикти жоготуп, деми кысылып калат. Бул ата энелер үчүн маалымат. Гипер забота, гипер ата эненин ашыкча сүйүүсүнөн карап көрсөң, сүйгөн баланы сүйүш керек. Бул жакшы да. Сүйүү бар болсо, сүйүү жок деп айтып келебиз. Бул үй бүлөдө сүйүү жок. Же баланы сүйбөйт деп чыгабыз деген суроо. Өтө эле гиперопека деген бар да. Өтө эле ашыкча көкөлөтүп бала ошол үй бүлөнүн, ошол ата эненин жашоосунун маңызы болуп калган. Көздү жумуп эле баарына макул, кел сени ордуңа жасап коеюн, кел сени, баланы эркин коюшпайт да. Баланын эркиндиги жок. Бардыгын ата энеси чечет. Өзгөчө апалар, бул жагынан абдан контроль жүргүзгөн апалар бар. Өздөрүн мыкты эсептейт. Мен азаматмын, жакшымын, баланы жакшы тарбиялап атам, мен болбосом балам меники деп мындай менчик кылып алган да бул баланы. Эми гиперопека кылган сайын бул мен сени сүйгөндүктөн деп айтат, ашыкча сүйгөндүктөн баланы жанакындай абалга алып келиши мүмкүн. Бала эркиндикти жоготуп, деми кысылып калат дейт. Бул балдардын арасында бар бронхиал астма, бүгүнкү күндө бронхиалдык астма балдардын арасында. Бул чоң эле адамдардын оорусу эмес, кичинекей балдар. Керек болсо 1 жашка толгондордон өйдө балдардын арасында бар экенин билем. Ошондой эле көңүл буурунун жетишпестиги. Бул тескерисинче баланс болуш керек экен да бул жакта. Астманын жаралышына себеп болот дейт да. Же көңүл бурунун жетишпестиги, же тескерисинче өтө чоң көңүл буруудан гипер абдан көп. Бул ортосун кармаш керек да. Баланс болбосо анда биз кайра эле чектен чыгып кетебиз дагы, анан балага дагы өзүбүзгө дагы бир кандай туура эмес нерсени жаратып коюшубуз мүмкүн. Эң сонун маалыматтар болду. Менимче угармандарга аябай эле пайдалуу болуп атат болуш керек, себеби мындай контент эле мындай маалымат тилекке каршы кыргыз тилинде өтө жетишсиз. Демек, ойлонобуз, эгер балдарыбызда астма болуп атса, канчалык деңгээлде көңүл буруп атабыз же канчалык деңгээлде сүйүп атабыз, мына ушул жагын карап көрсөк болот, коррекция кылсак болот. Негизи эле жашоодо
ортону кармаган жакшы, баардык тармакта ошондо жашообузда иреттүүлүк болот, баланс болот дегендей. Анда алдыда бир музыкалык чыгарма, андан соң ушул эле психосоматика аттуу темабызды улантабыз. Бизден алыстабаңыздар. Гүлнур Сатылгановадан барагын ач жаңы күндүн. Ойлонуп бар бир күнү көзүң ачып, жашоонун уланганы кандай бакыт. Не жетси не чармансыз жашаганга, калганча бул өмүрдүн күнү батып. Күнү батып. Өткөн күндү санай бербей, жок нерсени самай бербей, барагын ач жаңы күндү уламартың карай бербей. Өткөн күндү санай бербей, жок нерсени самай бербей, барагын ач жаңы күндү уламартың карай бербей. Ойгонуп ойго батып себеби жок, жүрөктү кыйнагандын кереги жок. Биз үчүн жакшы күнгө себеп болуп берилген бул бакыттын ченеми жок. Ченеми жок. Өткөн күндү санай бербей, жок нерсени самай бербей, барагын ач жаңы күндүн уламартың карай бербей. Өткөн күндү санай бербей, жок нерсени самай бербей, барагын ач жаңы күндүн уламартың карай бербей. Алдыга умтула бер, үмүт барда, кайгырып отурганда эмне пайда. Бирикем бул дүнүйөң арман деди, жашоого болгон сенин сүйүң кайда? Сүйүң кайда? Өткөн күндү санай бербей, жок нерсени самай бербей, барагын ач жаңы күндүн уламартың карай бербей. Өткөн күндү санай бербей, жок нерсени самай бербей, барагын ач жаңы күндүн уламартың карай бербей. Барагын ач жаңы күндүн уламартың карай бербей. Окей радиосунда сөз берметтери. Келечегибизди өзүбүз курабыз жана аны тагдыр деп атап коебуз. Бенджамин Дизраэль. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет.
ушунуңдан жазба ашар. Ашар уктуруусу орун алууда. Ардактуу угармандарыбыз, кош келиңиздер. Микрофондо студияда сиздер менен психологдор Узара Мамытова жана Сейил Калдыбаева. Бүгүн биз психосоматика жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Суроолоруңар болсо берип калыңыздар. Карамагыбызда 20 гана мүнөтүбүз калыптыр. 0705 53 16 64 сандары WhatsApp жана Telegram кызматы болсо, түз байланыштыкы 91 19 19 сандарынын башына биздин шаарыбыздын 0312 кодун кошсоңуз эле студиябызга түп-түз келип түшөсүз. Бизге суроо келиптир, ошол нерседен баштайлы. Менин досум кээде нерв болсо зарасы 1 күн же 2 күн чыкпай шишип кетет. Врачтар баары жакшы дей беришет. Бөйрөгү да оорутат. Себеби кайдан болушу мүмкүн дейт. Бөйрөк оорусунун психологиялык себептерин атап өтпөйлүбү анда? Ийгиликсиздик, өзүн ийгиликсиз сезүү, сын пикир уга берген адамдыкы болушу мүмкүн. Кечкеле сын чөйрөсүндө жашаган адам. Уятка калуу же бирөө уятка калтырат. Бир нерсеге иренчүү. Ийгиликсиздик бул чоң эле себеп да. Ийгиликсиз. Мен ийгиликтүү боло албайм. Менде жалаң эле ийгиликсиздик болуп атат деген сыяктуу. Анан бөйрөк оорулары жана заара кылганда дебей мындай бул учур адамдык табигый мындай нормалдуу тынч учурда кыла турган нерсе. Сейил мындай бир орча напряженный, мындай бир өзүн стресс абалында эмес бул. Анткени бул чыга турган нерселер денеден чыга турган, денеден убагында чыга турган бул механизм да. Демек заара убагында чыгыш керек, тынч эле абалда чыгыш керек да. Бирок адамда эгерде сын угуу болуп атса, кандай чөйрөдө досуңуз кандай чөйрөдө жашайт, өзүнүн абалы кандай, кимдердин арасында жашайт, балким өзү айтып калат, балким өзү бир нааразычылыктарын айтып калат. Уятка калуу, эмне себептен уятка калуу, эмнеден уятка калат, өзүн ошондой сезип аткан болсо, уят болдум, уятка калдым деген нерселер болсо, иренжесе бир нерсе, иренжүү, сын угуу. Көп мен өтө белгилеп айтат элем, ошону сын угуу, сын пикир уга берүү, критика алып, сен жарабайсың, сен кыйратып койдуң беле, сен кандай деги, сен тим эле койчу, сен унчукпачы дегендер дагы ошол жагынан бөйрөк ооруга толук эле душар кылышы мүмкүн. Мен ушул жерден да бир нерсени баса белгилеп кетким келип атат. Сиздин досуңуз балким ушу ийгиликсиздик жөнүндө, балким ал жашоосунда мен качан мындай болгондо гана мен ийгиликтүүмүн деп санайм өзүмдү деген бир планканы коюп алган чыгар да. Бирок анын жашоосунда эгер ал нерсе болбосо, демек өмүр бою өзүн жемелеп, өзүн ийгиликсизмин деп өтүшү мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө врачтар баары жакшы деп атса, анализдери жакшы чыгып атса, анда досуңузга жакшы психолог сунуш кылыңыз. Себеби анын жашоосунда баягы өзү түзүп алган же бала кезинде түзүлүп калган, сен мондай болгондо эле ийгиликтүү болосуң деп сиңирип салса керек ата энеси, же болбосо ошо ата энесин эле биздин кайсы бир кичинекей кезибизде уккан критикалар өмүр бою ички диалог болуп келет. Биз кийин ошону алабыз дагы ичибизде өзүбүздү, башкалар критикалабаса дагы, сындабаса да, биз ичибизде өзүбүздү дайыма сындап жашайбыз да. Колуңан келмек беле, мына келбей калды, кыла албайсың, эми сен кыйратмак белең, сен сүйлөбөй эле койчу, сен унчукпай эле койчу, мына ушундай начар жазамаксың деп. Перфекционисттер да бар, өзүн сындоо. Жакшы ойдогудай болбой калса, өзүн сындай берет. Анан ийгиликсиз болгондо, дайыма ийгиликтүү болуп туруш керек. Дайыма кынтыксыз болуш керек, идеалдуу болуш керек. Анан булар ишке ашпай калат дагы, уялуу сезими болот. Карасаңыз, бири-бири менен тыгыз байланышта. Анан уялат дагы, балким кайсы бир деңгээлде өзүнөн иренжит да. Кызык, балким бул өзүнүн ичинде болгон күрөштөр чогулуп келип туруп, анан бөйрөктүн иштөөсүнө, ошо зарасынын чыкпай калышына өбөлгө түзөт дагы, душар кылат дагы. Анан ал эмне, зара чогула берсе, албетте шишип чыгат. Бул уу да. Ошондуктан тез арада психологко кайрылышы керек. Досуңузга жеткириңиз. Бул жерде
психологдор мына биз дагы отурабыз, байланышсаңыз болот. Эгер бул жактан кааласаңыз биз номерлерибизди калтырып койсок, жеке WhatsAppка чыгып кабар алсаңыз кандай шартта кандай консультация кылабыз бере кетебиз, эгер каалооңуз болсо. Анда дагы кийинки ооруларга токтололу, анткени биздин мүнөттөрүбүз азайып баратат. Гипертиреоз деген оору бар. Гипертиреоз бул жанакы калкан бези чарчап иштебей кала турган учурда адам өтө көп толкунданса, корксо бир нерседен толкундануу анан коркуу сезимдери калкан бези денеде коргоочу функцияны аткарат. Билесиз, бул өтө сезимтал жер, денеде коргоочу функцияны аткарат. Бирок биз өтө эле көп толкунданса адам жаштардын арасында болот, бул кайра эле сен айтып кеткен перфекционисттердин арасында болот. Мен мындай гана кылганда, мен жалаң 5ке бүтсөм, анда мындай болмок, кызыл диплом болуш керек менде деген сыяктуу ана болгон күчүн жиберип, анан андан ары коркуу сезимдери пайда болсо, анда бул баары бир денебиз канчалык дараметти күчтүү болсо дагы ар бир адамдын, бирок кээ бир учурда денебиздин механизмдери чарчап талып, орусча сбой бере баштайт го, токтоп жакшы иштебей дегендей механизмдер. Ошон үчүн муну дагы абайлашыбыз керек. Анемия оорусу, кубанычтын жетишсиздиги, жашоодон коркуу, кубанычтын жетишсиздиги. Демек, бул адам позитивдүү жашаганга, баардык нерседен позитивдүү көргөнгө аракет кылышы керек экен. Азыр биз практикалык кеңештерди дароо берип кеткенге аракет кылалы. Анан жанагы сиз буга чейинки айткан ооруда, гипертиреозда дагы коркунуч бар экен да. Демек, ал психологко кайрылып, коркунуч менен иштеп чыгыш керек экен. Ооба. Жашоодон коркуу, анемия, кант диабети, аткарылбай турган кусалык, терең кайгы, кант диабети элестеткиле, сахарный диабет. Канча адамдардыкы бүгүн 21-кылымдын оорусу деп аталат бул кант диабети. Сөзсүз сахарный кант диабети биринчи орунга чыкканда таң калыштуу болгондо кантип кант диабети. Бирок бүгүнкү күндө негизи тилекке каршы депрессия биринчи орунда чыгып атат дүйнө жүзү боюнча. Кант диабети экинчи орунга чыгып атат. Ошондо аткарылбай калган кусалык, аткарылбай турган кусалык, терең кайгы. Албетте бул жоготуудан кийин, бир өзгөчө учурдан, оор травмадан өткөн учурдан кийин анан кант диабети. Анан бизге баарыбызга белгилүү мындай коркунучтуу онкологиялык оорулар, шишик, шишик ар кандай залалдуу шишик, эски таарыныч, жек көрүү сезимдери, сактап келген таарынычтарыбыз бар да, ал адамдын көзү өтүп кеткен чак. Бирок биз ошол таарынычтарды сактап, багып, аны азыктантып келебиз да. Ошол жериңизге бирдеке кошумчалап кетейинби? Негизи ошо биз таарынган адамдын, биз таарынып калган адамдын бир окуясы кырдаал болгон да, ошол кырдаал бизди таарынткан да, аябай жүрөгүбүздү жаралаган. Көрсө биз ошол ситуацияны, ошол окуяны кайра эстөө аркылуу биз өзүбүзгө улам травма, психологиялык травма жаратат экенбиз да. Кайра ошол учурга кайтып барып, ошол учурду кайра башыбыздан кечирип, кайра ачууланып, кайра таарынган сайын биз өзүбүз кайра сокку, мындай образы турда айтканда, мындай өзүбүздүн психологиялык абалыбызды жанчыйт экенбиз да, жанчыйт. Аны элестеткиле, ушинте берип, анан акырын бул биздин жана клеткалардын иштешин бузулушун жаратып, анан рак оорусу пайда болот экен. Демек, бул жерде кечиримдүүлүккө чакырышыбыз керек экен да. Ооба. Оор сырты же кайгыны ичке сактоо болуп атат да. Сакташ керек дейли. Сөзсүз ал менен иштеш керек. Эпилепсия, ич катуу, шишиктер айтып кеттик, анан башка шишиктер да бар. Анан омуртка, арка бел оорулары, отит, аракечтик. Бул эми тизмеси мындан деле көбүрөөк, анткени мындан көп эле оорулар бар жер үстүндө. Бирок дагы бир оору, бул оору нейродермит анапсориаз. Бул адамдын ашыкча сезимталдыгы, алсыздыгы, комплекс, бир канча комплекстер бар. Өспүрүмдөрдүн арасында болот, көп учурда балдардын арасында болот. Коомдон алыстоо, бул теринин оорусу. Бул
карап көрсөң ар бир орунду карасаң ар бир ага бир себепкер болуп чыккан ошо психологиялык себептер болуп калып атат да. Демек биз болушунча муну түшүнүп алсак болот, анан бул менен иштегенге ар бирөөбүз аракет кылсак. Бизге суроо келиптир. Саламатсызбы? Мен сиздер менен сүйлөшкүм келет. Менин бөйрөгүм ооруйт. Текшерилсем өтө коркунучтуу эмес. Кантип айыкпас деп көп ойлончумун. Эле сиздер менен бөлүшсөм дейм. Элге окшоп туугандарымдын, досторума болгон кадамды айтып ыйлай албай абдан кыйналам. Хатико киносун канча көрсөм да ошондон ыйлап жеңилдеп калам, абдан кыйналам. Эч ким жокто кино аркылуу гана ыйлайм, анан өтө сейрек ыйлайм дейт. Демек биз жогоруда айтканбыз, ыйлап алуу, эмоцияны чыгарып алуу, сезимдерди баспай чыгарып алуу өтө маанилүү. Эгер кино аркылуу ыйлап алсаңыз, бул аябай жакшы. Чын эле бул жакшы ыкма экен. Эгер мындай ыйлап алыш кыйын болуп атса, кайсы бир ыйлата турган кинолорду көрүп, балким эмоцияны бук болуп атканда эмоцияны чыгарып алганга болот экен. Анан сизге да номер калтырып коелу. Консультацияга эгер кааласаңыз жазылсаңыз болот. Мен азыр жиберип коем. Андан кийинки чоң рахмат. Номер жиберип койсоңуздарчы личкага деген экен. Сизге жиберип койдум. Байланышыңыз, анан мен жолдорун айтып берем. Ошентип сиз эпилепсияны да айтып кеттиңиз, Ооба, бир топ биз убактыбыз азыраак калганына байланыштуу. Эпилепсия бул өзүнө өзү кыянаттык кылуу, кысынуу сезиминин күч алышы, жашоодон баш тартуу, карачы кандай оор көрүнүштөр, өз каалоолорун четке кагып жашоодон баш тартуу. Мындай адамдар менен дагы мындай симптомдорду көп эле угабыз, түшүнөбүз. Адамдардын бир канча пайызы эпилепсия менен ооруйт бүгүнкү күндө. Балдардын арасында да бар бул оору. Албетте биз айтып кеттик, 70%, кечирим сурайм, 70% бул психологиялык себептер. Эми 30% табигый, тамак аштан дедик, жана башкадан тамак аш, балким туура эмес, жанакындай азыраак уктап, жана өтө нагрузка кылып алгандыктан, жана баардыгын эле психологиялык себеп менен байланыштыра бербеш керек. Ооба, сөзсүз эле эмес да. Бирок эгерде кайсы бир терең бир кесиби себеби бар болгон болсо, аны аныктап чыгып, ал менен иштеш керек. Биякта дагы бир кызыктуу факт бар экен. Кулак оорусу бар кандай. Бул ачуулануу, анан айланасындагы үндөрдү уккусу келбегенди карасаңыз, уккусу келбей атса, демек кулак баш тарта баштайт экен. Укпайм деп, анан буга көбүнчө үй бүлөдөгү чыр чатактардын көп болуусу себеп. Ата энелер эске алып койсо болот экен. Эгер үй бүлөдө чатак көп болуп атса, балаңыздын кулагы жабыркап атса, анан такыр айыкпай же диагноз кое албай атса, демек үй бүлөдөгү чыр чатак себеп болушу мүмкүн экен. Аракечтик да психологиялык белгилер бар экен. Бул өзүн күнөөлүү сезүү, дал келбестик, убаракерчилик, өзүнөн баш тартуу. Өзүнөн баш тарткан адам чын эле аракечтикке берилип, жашоосун чийип салган учурлар болот. Омуртка, арка бел ооруларын дагы баса белгилегим келип атат. Бул жерде эч кимден колдоо таппоо, колдоого муктаж болуу, каржылык коркунучу, ушул омуртка ооруларынан мен дагы бир практикамда бир айымды эстеп атам. Ал үй бүлөлүк жашоосунда баардык түшүктү өзүнүн мойнуна алып алган. Жана эч кимге ишеним арта албайт үй бүлөнүн мындай түшүктөрүн. Жана колдоону сезбейт башкалардан. Дайыма мен үй бүлөнү каржылашым керек, мен иштебесем биз ачка калабыз деп атып, анан ушул омуртка оорусуна, арка бел оорусуна кабылып, бирок дарыгерлер, доктурлар баары жакшы деген, бирок тынымсыз эле ооруп турат да. Анан бул нерсе менен да иштешкенге аракет кылганбыз. Демек бул жагын да карап көрсөңөр болот экен. Анда эмне дейбиз? Бизге берилген убакыт аяктап калды. Психологиялык абалды биз балким бүгүн убакыт араак болуп калды, бирок өйдө да айтып кеттик, биз карап көрөлү, байкап көрөлү, бул психологиялык кесиптерди, психологиялык себептерден денеге таасир эткен учурлар абдан көп болгонун көрдүк. Эми биз байкап көрөлү, кандай учурда эмнеден биз ушундай абалга келип атабыз. Дагы бир суроо келиптир. Саламатсыздар, мен Москвада станокто отуруп иштейм. Кээ бирде отура берип ар кайсын
ойлонуп берем. Бир жаман нерсени ойлонуп алсам ошону чоң кылып эле кысылып кетем. Денем чарчабаса да жан дүйнөм кысылып, ишке көңүлүм келбей токтотуп салам. Же мен өтө ашыкча иштеп кыйналамбы дейм. 12 сааттан 14 саатка чейин иштей берем. Дем алышсыз. Мына бул жанагы 30% кирет го, психосоматикага эмес. Көбүрөөк иштөө, чарчоо. Үй бүлөмдө Кыргызстанда мүмкүн куса боломбу, сагынамбы, өзгөчө кызымды 1 жашта. Материалдык жактан дейин десем жетиштүү. Мурда 1 жылда 4 жолу барчумун. Азыр пандемияга карата жаңы жылдан бери бара элекмин. Демек, эмоционалдык чарчоо, денелик чарчоо, сагыныч, сөзсүз баары чогуу бул жакта иштеп кетип атат. Анткени станокто станокто бул бир эле улам эле бир канча сааттын ичинде бир эле ишти, жумушту жасай берүү, бул эмоционалдык чарчоо, балким эми аргасыз болуп аткандыктан кылыш керек болуп атпайбы бул ишти. Негизи балким бул сиздин кесибиңиз эмес, бул сиздин ишиңиз эмес, жакшы көргөн иш деле эмес, болгону акча маселесинен, айла жоктуктан. Бирок байкап көрүңүз, албетте сиз деле балким кайрылсаңыз болот, сүйлөшсөк болот, эгерде каалоо бар болсо. Тереңирээк сүйлөшсөк болот себептерин. Ооба, онлайн консультацияда сунуш кылабыз. Биздин Россия жергесиндеги замандаштарыбыз менен иштеп келатабыз. Сиз дагы кааласаңыз иштесеңиз болот. Анда жыйынтыктайлы, сиздер менен Ашар уктуруусунда психологдор Узара Мамытова жана мен Сейил Калдыбаева болдук. Буюрса, кийинки бейшемби күнү ушул эле убакытта 18:00 кайрадан силер менен үн алышабыз. Таарыныч жөнүндө сүйлөшөбүз. Буюрса. Таарынычтан кантип арылыш керек? Эмнеге таарынабыз? Таарынбай койсок эмне болот? Таарынганды токтотобуз, же азайтабыз, буюрса. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, жан дүйнөңүздөрдө дайым тынчтык орун алсын. Жакшы туруңуздар.